Президент төрага өкмөт башчы Ата-Бейит мемориалдык комплексине барышты. Кыргызстанда тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү белгиленип жатат. Бул күнгө карата президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 7 ноябрда Ата-Бейит мемориалдык комплексине барышты. Президент Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева, Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, президенттин жана өкмөттүн аппарат кызматкерлери 1916-жылдагы коогалаңда курман болгондорду эскерүү мемориалына, саясий репрессиялардын курмандыктарынын эстелик мемориалына жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бейитине гүл коюшту. Ошондой эле 2010-жылдын апрелинде курман болгон жарандар эскерилип, апрель элдик революциясынын баатырларынын мемориалына гүл коюлду. Алардын арбагына багышталып Куран окулду. ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. O jaratkan Allah, uşu okulgan tilavatını Kur'an'ın soğuptorun, bu dünyada ötüp ketken жалпы musulmanlardan katarında Үркүндө курман болгон, шейит кеткен ата-бабаларыбыздын арвактарына багыштадык. Амин. Бирахматика я архамар рахим. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.